Кутмантаңыздар менен кадырлуу телекөрүүчүлөрүбүз, кайрадан эне сиздер менен саламдашып жатабыз. Анткени Эл чай ичиле теле долбоорунун экинчи бөлүгүнө биз туш болдук жана бүгүнкү биздин темабыз вакцинация тууралуу. Биринчи бөлүгүбүздө сиздер менен кызыктуу маалыматтар менен бөлүштүк. Жана убада берип, Нурлан экөөбүз сөз түрдө сиздерге белек катары бирдикти ыйгарабыз дедик. Бирок сиздерден сурообузга жоопту күтөбүз. Сурообузду дагы бир жолу кайталап кетели. Сиздер ойлонуштуруп жооп бергиче ымыркайларга биринчи эмдөө канча убакыттын ичинде эмделиши керек деген суроого жоопторду күтөбүз. Азыр болсо сиздер бизге жоопторду жазгыча биздин коногубузду тааныштыргым келип жатат. Кыргыз Республикасынын президентинин жана өкмөтүнүн иш башкармасынын клиникалык ооруканасы мамлекеттик мекемесинин башкы мындайча айтканда жалпы хирургу деп атап кетсек болот жана ургенттик терапевти Эрмек Исмаилов. Кош келиңиз. Кош келдик. Кош келиңиз Эрмек байке. Биринчи эле суроону айтайын, эми азыркы биздин кандай десек телекөрүүчүлөр негизи эле Кыргызстандын жарандыктары бир жакшы жаңылык окуусу келип атат. Жакшы жаңылыктан башталгачы ушу пандемияга. Саламатсыздарбы дагы бир жолу. Эми жакшы жаңылыктардан албетте бул коронавирус илдети менен айыгып чыккан бейтаптардын саны көп болуп атат. Көпчүлүк бейтапканалар азыр жабылып баштады. Бирок албетте бул жабылган менен баягы абал жеңилдеп баштады дегенди билдирбейт. Себеби оору күн сайын эле 100дөн ашуу коронавирус илдетине чалдыккан бейтаптар көбөйүп атат. Бирок айыккандардын саны дагы көп. Азыр негизи кандай десек, биздин докторлор даяр болуп калыштыбы, мурункуга караганда эми маалыматтар пайда болуп, эми мурун балким жаңы киши келип атса, буну эмне кылыш керек деп ойлонбой эле, балким бат эле апара калып, уколдорун кое калып. Албетте бул оору дүйнө жүзү боюнча биринчи жолу болгондуктан биз биринчи жолу бул оору менен каршылаштык да. Ошондуктан башында баягы көптөгөн биз жакшы жардам бере албаган окуялар боюнча азыр эми көбүнчө тажрыйбабыз бар болуп, азыр эми сиз айткандай эле кандай жардам берүүнү биз билип калдык, даярдыгыбыз буюрса жакшы. Жана албетте бул тууралуу вирус тууралуу дагы алдыда сүйлөшөбүз. Азыр болсо темабыз тууралуу айткым келип жатат. Анткени буга чейин биздин телекөрүүчүбүз айта кетти, вакцинация дегеле эмне? Мен дагы суроого кошумчалап, вакцинация эмне жана ал кандайча иштейт деген суроону сизге узаткым келип жатат. Вакцина деген бул биологиялык препарат. Ичинде жандуу жана жансыз же алсызданган бактериялардын курамы болот. Бул вакцинанын жасаган себеби бул кандайдыр бир оорулардын алдын алуу максатында жасашат. Себеби бизге бул күнгө чейин, мисалы үчүн илгерки 20-кылымдарда көптөгөн оорулар ошо вакцинасы жок, миңдеген, 100 миңдеген оорулар бейтаптар каза болуп калганда, азыркы учурда болсо ошол вакцинанын жардамы менен биз көптөгөн ооруларды азыркы убакта сактап калат. Ошондуктан вакцина биздин бүгүнкү күнүмдүк жашообузда биз үчүн керек, себеби кээ бирки оорулардын алдын алуу мүмкүнчүлүгү бар. Мен кичинекей чагымда байкай берчүмүн да, буякта сен буякта тагың барбы деп. Меники биякта эмес, меники. Учурда да азыр чоң адамдар эле ушинтип сүйлөшөт, эмне себептен мага бул жакта эч нерсе жок деп, чуколдон калган тактар жок деп. Бирок ким билиптир, чоңойгондон кийин анан бул вакцина экендигин анан билесиң да. Жана айта кетиңизчи, азыркы учурда көпчүлүк адамдар, ушу чоң адамдар айтып калышат, эмне себептен бул жакта так жок биринчи кезекте. Экинчи кезекте 30 жаштагы ушу чоң эле адамдар мага вакцина азыркы учурда кереги жок деп айтышат. Бирок менин билишим боюнча канчалык жашта болбойсуң, кичинекей болосуң, чоң болосуң, бу вакцина ар дайым кандайдыр бир убакыттын ичинде ар кандай бир ооруга алып туруу керек. Бул чынбы? Ооба чын. Бизде атайын ревакцинация деп коет. Вакцинаны жаштыгыбызда алгандан кийин чоң жашыбызда дагы сөзсүз түрдө алыш керек. Бул 26, 36, 46, 56 жашында бул дифтерия менен столбняк деген ооруга каршы ушул вакциналарды алып турушубуз керек. Эмне үчүн алышыбыз керек? Себеби бул вакцинанын жашоо убактысы 10 жыл. Ошондуктан эгер албай калсак, эгер ушул оору менен чалдыгып кала турган болсок, бул оорунун өлүмгө чейин деле алып келиши мүмкүн. Ошондуктан бул сөзсүз түрдө бизге керек. Албетте сиз жанагы боюнча ис калдык бар же жок деп атпайсызбы? Азыркы учурда тилекке каршы көпчүлүк
адамдардын вакцинадан баягы албай койгон себеби болгондуктан ошол кээ биркилеринде бул белгилери жок болушу мүмкүн. Бул тууралуу биз дагы алдыда сүйлөшөбүз. Телекөрүүчүлөргө айта кетели, эгерде сиздерде дагы өздүк суроо вакцина боюнча же болбосо биздин докторубузга дагы онлайн консультация катары дагы суроолоруңуздарды узатсаңыздар болот. Биз болсо жагымдуу бир сюжеттердин бирин даярдап койгонбуз. Бул сюжет жөнөкөй сюжет эмес. Негизи Эрмек байке, сиз YouTube каналдан дагы өзүңүздүн каналыңызды ачып турсуз. Жөн эле мындай маалымат бербейт. Эми азыркы жаштарга дагы YouTube каналдан, социалдык тармактардан маалыматтарды берип туруш керек да. Ошондон бир аз кандай десек, бир рубрикаңызды алдык эле, суроо жооп деген. Ошону көрүп койгойлу. Анда эмесе биздин сюжетибизге назар салалы. Саламатсыздарбы, кыргыз элим. Менин атым Эрмек. Кесибим боюнча жалпы хирург жана ургенттик терапевт дарыгер катары иштейм. Азыркы учурда мен сиздерге COVID-19 тууралуу эң актуалдуу суроолорду жооп бергенге аракет кылайын. Себеби азыркы учурда Бишкек шаарында ооруган адамдардын саны кескин көбөйдү. Ошондуктан биздин дарыгерлер телефон кабыл алганга жетишпей жатышат. Ошондуктан эгер сиз үй шартында дарыланганга мүмкүнчүлүгүңүз болсо, абалыңыз туруктуу болсо, үйдө калыңызды суранам. %90 бул коронавирус илдети. Себеби сезондук жайкы ооруларда бизде мынчалык оорулардын саны көп болчу эмес. Ошондуктан эгер сиз сасык тумоонун белгилери болгон болсо, үй шартында калып дарыланганга аракет кылыңыз. Эгер дене ысымыңыз 4 же 5 күндөн ашык көтөрүлүп баштаса, ошондо гана дарыгерге кайрылып, дарыгердин кеңеши менен гана бул антибактериалдык жана вируска каршы дарыларды колдонуп башташыңыз керек. Эгер сиздин абалыңыз туруктуу болуп, вирустун жеңил түрүн өткөрүп жаткан болсоңуз, ПЦР анализин тапшыруунун кажети жок. Себеби ал коронавирус илдети барбы же жок болгонун далилдесе дагы дарылоо эрежеси өзгөрбөйт. Эгер абалыңыз туруктуу болсо, компьютерный томографияны өткөрүүнүн кажети жок. Себеби ал компьютерный томография өтүп жаткан жерде вирустун курамы эл арасында көп болушу мүмкүн. Ошондуктан сиз эгер жеңил түрүндө компьютерный томография изилдөөгө барсаңыз, ал жерден вирусту жуктуруп, абалыңыз кайра оорлошу мүмкүн. Ошондуктан барууну мен кеңеш бербейм. Эрмек Исмаиловдун азыркы учурда жалпы хирург жана ургенттик терапевттин мындайча айткан суроо жооп форматында өткөн интервьюсун биз дагы байкап көрдүк. Жана ошо вирус чалдыккан учурда сөзсүз түрдө аябай маанилүү болуптур. Кайсы убакта тарттыңыз жана эмне себептен ушундай форматта тартайын деп чечтиңиз? Бул сюжет Кызыл Ай коом жардамы менен тартканбыз. Себеби ошол биз пик болгон учурунда болчу тартылган сюжет. Эмне үчүн тарттык? Себеби ошол убакта ушул эң көйгөйлүү суроолорго элибиз жооп таба албай жатканда. Ошондуктан кыска убакыттын ичинде биз бул суроолорго жооп берип, элди баягы паника болуп жатканда ушул суроолорго жооп берип, бир аз болсо дагы көңүлүнү жайына койгонго аракет кылдык. Андан тышкары айта кетели, сиз дагы ар кандай мындайча айтканда башка дагы өздүк жалпы жамаатыңыз болобу же болбосо кесиптештериңиз болобу, алар менен дагы байланышка чыгып ар кандай суроолорго жооп узатасыз. Телекөрүүчүлөргө дагы айта кетели, Эрмек Исмаиловдун өздүк YouTube каналы бар, ал жактан дагы байкап
сөз түрдө онлайн ушу түрүндө дагы өтөт экен, байкап көрсөңүздөр болот. Азыр буга чейин акыркы сурообуздагы айта кеттиңиз, кээ бир адамдар балким диний себептенби, балким кандайдыр бир башка себептерден вакцинадан баш тартышат. Бул тууралуу сиздин өздүк оюңуз, вакцинадан балким аллергиялык реакция, балким диний жаатынан сиздин ой пикириңиз? Албетте, бул көпчүлүк учурда диний жактан да көз караш болуп атат. Албайбыз, бул жерде курамында ушундай заттар бар экен депчи. Бирок албетте бул туура эмес көрүнүш деп айтам, себеби биз ар бир адамдын өзүнүн жарандык жоопкерчилиги болот. Мисалы үчүн, эгер ата-эне баласына эмдөө жасаттырбай койсо, эгер кийин ошол оору менен ооруп кала турган болсо, бул толук турдуу ата-эненин күнөөсү болот, ошол ооруп калган себеби болгондуктанчы. Ошондуктан мен баарына айтып кетет элем, ошо эмдөөнү сөзсүз түрдө пландуу түрдө алганга чакырып кетет элем. Анан ошол алгандан соң сиз өзүңүздү жана балаңызды баягы коргогон болосуз да. Негизи ал бекерби же акчасы менен? Албетте бекер. Бекер, ар бир больницага барып эле, доктурканаларга барып эле 26 жашта болосуңбу, 36 жашта болосуңбу, 66 болосуңбу, бекер түрүндө алуу керек. Албетте бул үй бүлөлүк ооруканага барыш керек, бирок тилекке каршы көпчүлүгү кайсыл үй бүлөлүк дарыгерге бейтапканага караганын билишпейт экен да, ошондуктан аны сиз билип сурап, анан ошол өзүңүздүн врачыңыз, дарыгериңизге барып, ошол жерде кеңеш алып алсаңыз болот. Кыргызстандачы кандай абал азыркы учурда чыныгында эмдөө боюнча? Ошол эле сасык тумоодо бардык эле элдер макулдашабы? Болжол менен 100% ошо кыргызстандыктарды алганда? Менче көпчүлүк учурда алышпайт. Себеби ишенишпейт. Бирок жана айтып кеткендей эле бул туура эмес, себеби мисалы үчүн эгер 100% сиз өзүңүздүн коргогон болсоңуз, бул вакцина жок дегенде бир 10-20%га жардам берет да. Мисалы үчүн эгер сиз өзүңүздүн өнөкөт ооруларыңыз болгон болсо, эгер ошо сасык тумоо менен ооруп калсаңыз, өнөкөт ооруларыңыз күчөп, сиздин абалыңыз андан да оорулашып кетиши мүмкүн. Мисалы үчүн могу коронавирус илдети деле көпчүлүк учурда жанагы өнөкөт оорулары бар адамдардын кайтыш болуп же андан оор өткөн себеби ошондуктан болот. Ошондуктан вакцинаны сасык тумоого каршы алганга мен да чакырып кетет элем да. Азыркы убакытта негизи Орусияда табышты деп атышат вакцина коронавируска караштуу. Ошол жөнүндө бир аз маалыматтар барбы? Маалыматым баягы интернет булактарында берген маалыматтар боюнча эле мен билем. Бул вакцина албетте Орусия тарабынан изилдеп ишке ашырылды, алсак болот деп атат, бирок алар 3-чү стадиясынын текшерүүсүнү толук түрдө өтө элек. Бул 3-чү дегенде бул адамдарга текшериш керек да. Чет мамлекеттеги окумуштуулар айтып атат, бул вакцинанын көптөгөн коркунучтары бар, баягы көптөгөн башка өнөкөт оорулардын күчөшүнө алып келиши мүмкүн деп атат. Бирок орустар азыркы учурда алсаңар болот деп атат. Мен бирок азыр эгер мага алып келсе, мен алмак эмесмин да, себеби бул адамга кандай таасирин берет, эмне болот экени азыркы учурда белгисиз. Бир вакцинаны иштеп чыгыш үчүн кеминде бир 2-3 жыл керек. Ошондо кандай десек, азыркы убакытта мен жакында эле окудум, массалык чыгара баштады да. Казакстанга да келди деп окудум, мен билбейм ал чынбы, чын эмеспи. Бирок мейли бияка деле келсе, алып келсе, аны эмне кылыш, биз эмне кылышыбыз керек? Албетте, менимче азыркы учурда аны алуу эрте. Сизге айткандачы, себеби баягы балким кээ-бирки вакцина, баягы ушул вакцинанын баягы побочный эффект деп орусча айтып коет, тукумсуздукка деле алып келиши мүмкүн да. Ошондуктан ушундай шашылбай эле баягы чет Европа тараптан иштетилип чыккан вакциналарды алсак, ошол менин жеке пикирим боюнча ошол жакшы болмок. Сиз Европа жакка көбүрөөк ишенет экенсиз да. Себеби ал жерде мындай да, албетте Россиянын дагы лабораториясы абдан күчтүү. Бул дүйнө жүзү боюнча 2-чү орунда турат экен да. Бирок ар бир вакцинаны иштеп текшерип чыгыш үчүн жана сизге айтып кеткендей эле кеминде 2 жыл, жана биринчи жаныбарларга, кийин адамдарга бир 6 айлык жыйынтык болуш керек да. Булар азыр ошо биринчи, экинчи адамга текшерип эле пайда болду деп эле дароо эле берип башташты. Ошондуктан чоң суроо жаратат азыр. Айтыңызчы, эмне себептен биз Кыргызстанда ошол эле вакцинаны жарата албайбыз? Балким кандайдыр бир жабдыктар бизге жетишпестир, же болбосо финансылык каражаттан дагы мамлекет тарабынан аз болгондуктанбы?
Бул жерде комплекстүү түрдө алыш керек, себеби бир гана жабдык эмес, бизде атайын ошол вакцинаны иштеп чыгуучу дарыгерлер да жок да, окумуштуулар да жок. Ал үчүн атайын бизде биолаборатория болуш керек. Ошондуктан эгер биз келечекте даярдайбыз десек, ошондой жабдыктарды, ошондой дарыгерлерди даярдоо үчүн баягы каржылоо тарабы сөзсүз түрдө болуш керек. Эрмек байке, азыркы убакытта вакциналарга дагы эме чыгып атат, суроолор чыгып атат да, менин аллергиям бар деп. Анан кийин керкүлөр алгандан кийин менин аллергиям башталып атат дегендер бар. Оор абалда дагы, жеңил абалда дагы. Ошол учурда эмне кылыш керек? Бул жерде дагы ар бир бейтапка мындай өзүнчө караш керек, себеби вакцинаны алуу деген бул дароо эле сиз келсеңиз эле сайып коет эмес да. Бул биринчи иретте сиздин үй бүлөлүк дарыгериңиз сиз менен сүйлөшүп, сиздин кандай өнөкөт ооруларыңыз бар, аллергияңыз барбы, ошол убакта сиз ооруп атасызбы, ДНК сымыңыз көтөрүлүп жатабы, көтөрүлбөй жатабы. Эгер ошол баары көрсөткүчтөр жакшы болсо, ошондо гана алса болот. Эгер сизде аллергический баягы реакция, орусча айтканда реакция болсо, анда сөзсүз түрдө бул биринчи иретте баягы проба деп коет го, кичине дозасын берип эле текшерип көрүшөт. Эгер аллергия болгон болсо, анда дароо эле токтотушат да, Ошондо вакцинасыз калып калабы? Тилекке каршы эгер баягы аллергия катуу жүрүп жаткан болсо, сөзсүз түрдө аны балким бир убакытка калтырып, дагы ошонукин да текшерип, кайра жасап көрүшөт. Аны башка дарыга алмаштырууга мүмкүнчүлүк жок. Түшүнүктүү. Жана азыркы учурда сиз айтып кеттиңиз, 36 жашта, 46 жашта эмдөө алуу керек деп. Бизде өздүк ушундай элдер дагы билүү үчүн календарь барбы, жана кайсыл жакта аны таба алса болот? Жакшы суроо, себеби көпчүлүгү билбейт. Мен деле мисалы үчүн билчү эмесмин баягы календардычы. Эми жалпы маалыматым бар, бирок баягындай так маалыматым жок болчу. Бирок азыркы убакта биздин саламаттык сактоо министрлиги атайын сайт ачыптыр, Прививка KG дегенчи. Ошол да бир жолу айтып койсоңуз. Прививка KG деп. Ошол жерде кыргыз тилинде, орус тилинде жана англис тилинде маалыматтар бар. Ата-энелер үчүн, дарыгерлер үчүн, жана ошол баягы календарь деп айтып атасызбы. Ошол маалымат баары бар да. Каалаган сурооңуз болсо, ошо эмдөө боюнча бүт баары бар. Мен дагы ошол жерден маалыматты окуп, баягы кеңештеримди айтам. Эми ал өзүнчө сайтта. Эми азыркы пандемия өткөндөн кийин социалдык тармактарда чыга баштады, Facebook, Instagramдарда, балким ошол жактардан да маалыматтарды алса болобу? Тилекке каршы ошол сайттын башка социалдык тармактары бар экен, жок экен билбейм, бирок сөзсүз түрдө алар бул ишке ашыш керек. Себеби бир гана сайтка элдин кирүү мүмкүнчүлүгү жок деп ойлойм да. Мен кайра эле өзүмөн байкап атам да, мен сайттарга көп кирбейм. Анан кийин мындай социалдык тармактардан эле окуп ошоктон маалымат алганга аракет этем. Инстаграм болсо жакшы. Көпчүлүк адамдар ошентишет, мен дагы ошол тизмеге киремин деп айта аламын. Жана сиздин баракчаңызды ачканда дагы Telegram каналга дагы өздүк ушу суроо жооп форматында же болбосо маалыматты таратуу форматында дагы өздүк баракчалар бар экен. Ушул тууралуу дагы айта кетиңиз, телекөрүүчүлөр кирип маалымдоо болуш үчүн. Рахмат. Telegram каналым Дарыгер деп аталат. Бул Telegram каналымды мен ачканыма бул жылы 3-чү жыл баратат да. Бул баракчаны эмне үчүн ачтым? Өзүм баягы ординатор болуп жүргөн убагымда апама баягы дарыгерди көрсөткөн кеңеш алган барсам, мен бир эле дарыгердин кеңешин алыш үчүн бир 5-6 саат убакыт кетти да. Мен дарыгер болуп туруп, ошо барып көрсөткөнгө чейин ошо 5-6 саат. Эгер мындай карапайым эл болсо, ал билбесе бир күн ошол дарыгерге кетет да, себеби издеп тапканга чейинчи. Ушул маалымат элге жетишпей турбайбы деп ошол Telegram каналымды ачкан болчумун да. Ошол тараптан баягы кайсыл оору менен оорусаңыз кайсыл дарыгерге барыш керек, анан кайсыл бейтапкана кайсыл жерде турат. Ушундай мындай жөнөкөй маалымат, бирок интернет баракчаларда бул нерсени таппайсыз да. Ошондуктан бул Telegram каналымды ачып, ошондой кеңештерди бергенге аракет кылам. Эң сонун. Биздин телекөрүүчүлөргө дагы айта кетели, сиздерде дагы албетте өздүк ушундай маалыматты алгыңыздар келсе, Эрмек Исмаиловдун албетте Instagram баракчасына кирип, ал жактан Telegram каналдарга кирип, жада калса YouTube каналга да кирип, ал жакта видео сюжеттерди көрө аласыздар. Азыр болсо сиздерге айта кетели, эгерде Эрмек Исмаиловго ургенттик терапевт жана жалпы хирургка суроолор бар болсо, 0508 400 100 номерине узатыңыздар. Биз бардык
суроолорго жооп бергенге аракеттенебиз жана ага чейин биздин телекөрүүчүлөргө бирдикти биз ойнотуп жатканбыз, ал тууралуу унута элекпиз. Ошол себептен бул суроону сиздерге дагы бир жолу айтып кетели, окуп кетели жана бир аз тыныгуудан кийин жеңүүчүбүздү тандайбыз. Демесе суроо: ымыркайларга биринчи эмдөө канча убакыттын ичинде эмделиши керек деген жөнөкөй суроо. Жана буга чейин айтып кеткендей эле ата-энелер сөзсүз түрдө бул суроого туура жооп беришет. Анткени ымыркайларга бул да аябай маанилүү. Ошол себептен биз сиздердин туура жооңуздарды күтөбүз. Эрмекбекке билет болуш керек туура жоопту. Бир аз Бирок айтуу керек, айтып кеткенде Эрмекбекке телефонун алып унутуп бизге жакшы отурган болсо. Жана биздин телекөрүүчүлөргө айта кетели, көпчүлүк адамдар азыр Cinemax каналында дагы жазып жатышат. Биз экинчи Cinemax телеканалыбызда кайталоо түрүндө чыгабыз жана эгерде бизди түз эфирде көргүңүздөр келип жатса, Любимый HD телеканалын күн сайын дүйшөмбүдөн жума күнүнө чейин саат 8ден 10го чейин көрүңүздөр. Биз менен болуп туруңуздар. Биз деген башында бир жакшы кызыктуу маалыматтарды берип кеттик эле. Азыр болсо Эрмекбек менен отуруп бир эле гана вакцинация жөнүндө эле эмес, азыркы убакыттагы COVID-19 жөнүндө да сүйлөшүп атабыз. Анда жакшы маалыматтар бар. Алдыда дагы бир аз тыныгуудан кийин экинчи дагы келе жатат атышпайбы? Ошол жөнүндө да сүйлөшөбүз. Алдыда бизди эмне күтүп атат дегенде. Албетте Нурлан жөн гана алдыда бизди эмне күтүп атат деп айткан жок. Анткени азыркы учурда жөнөкөй адамдар дагы эмне күтүп атат деп ойлонуп жатсаңыздар, сиздер үчүн жылдыз төлгөсү. Бизден эч алыстабаңыздар. Кайрадан эле кел чай челетили долбоору. Эгерде бизге жаңы гана кошулуп жатсаңыздар, биз түз эфирдебиз. Кутмандаңыздар менен жана телекөрүүчүлөрдүн азыр жеңүүчүсүн тандай берели. Таптык, ооба, таптык. Буга чейин суроо жөнөткөнбүз. Ымыркайларды ошо жаңы төрөлгөндө канча сааттын ичинде биринчи эмдөөнү алуу керек деген суроону азыркы учурда дароо эле 38-34 номеру менен аяктаган абонентти куттуктагым келип жатат. Саламатсызбы? Ымыркайлар төрөлгөндөн кийин 24 саат ичинде жазалат гепатит Б деген оорудан деп жазып кетти. Эрмекбек туурабы? Туура. Куттуктайбыз. Бизден сизге 101дик бүгүнкү күндө түшүп калат. Ооба, куттуктайбыз урматтуу телекөрүүчү. Эфирден кийин сөзсүз түрдө сиздин белегиңизди күтүүңүз. Биз болсо коногубузду дагы бир жолу тааныштырып кетели. Кыргыз Республикасынын президентин жана өкмөтүнүн иш башкармасынын клиникалык ооруканасы мамлекеттик мекемесинин жалпы хирургу жана ургенттик терапевти Эрмек Исмаилов бүгүн биздин конокто. Жана телекөрүүчүлөрдө дагы өздүк суроолор болсо, албетте жөнөтсөңүздөр болот. Менде мындай суроо болуп атат. Негизи эле Кыргыз Республикасынын президентин жана өкмөтүнүн деп негизи аяка биздин өкмөттөр эле барабы же жөнөкөй адамдар деле барса болобу? Ооба, бул маалымат боюнча көпчүлүгү билбейт экен. Бул жөнөкөй адамдар деле болсо барса болот. Ал жерде бизде жана хозрасчётун платный баягы төлөй турган бир эме бар да, отдел бар. Ошол жерге барып дарыгерлерге кайрылса болот. Мен деле бара берсем болот. Барсаңыз болот. Көпчүлүгү ошол жок бул баягы турка депутаттар же дагы башкалар барса болот, биз бара албайбыз. Жок, барса болот сөзсүз түрдө. Балким керкүлөр билбейт, дарегин айтып кетсек, Киевский Лагвиненкода турат. Киевский кесилишинде, Лагвиненко кесилишинде 110 Киевская 110. Эң сонун. Жана мен ошо коронавируска чалдыкканда аябай актуалдуу бир темалардын жана суроолордун бирин сизге узаткым келип жатат. Эмнегедир пандемия дүйнө жүзүн каптаганда жөнөкөй эле сасык тумоонун вакцинасын алсаңар болот деген маалымат келди эле. Бул чындыгында эле жардам бердиби? Балким кээ бир адамдар да алып жатышты. Бул маалымат туура эмес болчу. Себеби коронавирустун курамы, составы такыр башка. Ал вирус, сасык тумоонуку дагы ал өзүнчө башка. Баягы курам, штамм деп коет го, башкача. Ал баягы жардам берет деген бул менимче жанагы ошол эмдөөнүн баягы саткан же мындай финансылык кызыкчылыгы болгон адамдардын бул маалыматтын таратканына байланыштуу болуш керек. Жана эгерде бул жалган болсо, вирустун арасында ошо вирус болуп жаткан убакытта ондогон жалган маалыматтар болду. Жана сизден уккубуз келип жатат. Сиз буга чейин эфирден сырткары айта кеттиңиз, бул көптөгөн жалган мындайча айтканда маалыматтар дагы жайылды, элдер дагы ишенип кетишти деп. Бул тууралуу дагы сиздин ой пикириңиз жана ошол жалган маалыматтарды айта кетиңизчи.
ошо фейк маалыматтар деп коет азыркы заман сөздөр менен. Албетте биз эң башкы биздин душманыбыз бул фейк маалыматтар болду да. Себеби дарыгерлер баягы колунан келишинче жардам берип аракет кылып атса эле телефондон хижама жардам берет же дагы башка бир нерсе жардам берет да биздин дарыгерлерди биздин бейтаптар башка маалыматтар менен аксытып жатышты да. Ошондуктан бул фейк маалыматтарды биринчи алдын ала баягы ишенүүдөн алдың мындай баягы кичине анализдеп бул ким айтып жатат, дарыгерби, инфекционист айтып атабы же баягы эпидемиолог айтып жатабы. Эгер ал айтпаса анда ишенип такыр кереги жок. Мисалы үчүн жанагы хижама боюнча деле айтып кетейин, жардам берет коронавирустан деп айтканда, бул жерде баягы хижаманы жасап жаткан профессионал адамдар деле алар өздөрү айтышты. Бул хижаманы жардам бериши мүмкүн эгер сиз мындай өнөкөт ооруларыңыздын күчөгөн убакыты болбосо, мындай жөнөкөй эле туруктуу абалда болсоңуз, ал жардам бериши мүмкүн бир өзгөчө бир оорулардан. Эгер ошол убакта сиз аябай катуу ооруп жатсаңыз, өнөкөт ооруларыңыз күчөп жаткан болсо, бул ооруну хижаманы жасатсаңыз, такыр тескерисинче мындай каршы мындай өрчүтүп жибериши мүмкүн. Эгер медициналык жактан айтканда, коронавирус оорусу менен ооруп жаткан адамга эгер дарыларды кликсан жана кан суюкта турган дарыларды алып жатканда эгер хижама жасаса, анда бейтап баягы көп кан жоготкондуктан каза болуп калышы мүмкүн да. Ошондуктан мындай маалыматтарды сөзсүз түрдө ким айтып жатат экенин анализдеп, анан кийин баягы ишке ашырсак туура болмок да. Сезим, менде мындай сунуш бар, акырындап ушу COVID-19-дун экинчи толкунун өтөрүбөйлү деп. Азыркы кан жөнүндө сүйлөп кеттиңиздер, анан кийин маалыматтар чыкты эле. Коронавирус менен ооруп бүткөндөрдүн канын алып, ошоктон антитела деп коет экен орусча. Ошолор менен бирдем кылып пайдаланытты докторлор. Ошол жөнүндө тагыраак айтып кетесизби? Ушуну мен чын айтсам түшүнгөн жокмун да. Жакшы суроо. Бул боюнча изилдөөлөр болуп жатат. Сиз айткан жана Европа жакка көбүрөөк басым жасайт турбайсыз дебизби? Ал жерде бул коронавирус башталгандан бери ошол кандын плазмасын алып, оорелик бейтаптарга, орган бейтаптын плазмасын алып, оорелик бейтаптарга куюп, мисалы үчүн бир 10 000 адамда изилдөөлөр жасашыптыр. Көпчүлүк учурда бул жакшы көрсөткүч берип жатат экен да. Бул вакцина жаратуу үчүн? Жок, вакцина эмес, бул баягы бейтаптын коронавирус илдетин жеңилирээк өткөрүш үчүн жардам. Ошол плазманы куйганча, сиз айтканда жана антителалар бар да, анан ошо эгер куйса, жеңилирээк түрүндө батыраак айып кетишет. Жөн сөз менен айтканда, бияктан уже COVID-19 менен кезиккен канды алып туран тияка жиберсек, уже кан өзү билип калып турбайбы, кантип күрөш керек. Мисалы үчүн, эгер сиз оорусаңыз, сиздин каныңызды алып, эми эле ооруп баштаган адамга куйса, ал жеңилирээк түрүндө өткөрүшү мүмкүн да. Ошол азыр бул деле 100% толук маалымат эмес, себеби бул боюнча изилдөөлөр азырынча аякта элек. Эгер мисалы үчүн бул жылдын аягына барганда, балким бул туура так маалымат берилип калат. Мындай айтканда, Россиядан докторлор келип Кыргызстанга жардам берип аткан. Ошондой эле да. Ошондой эле болуп калат. Жакшы. Эми болсо, сиз бештик кой, экинчи толкун жөнүндө сүйлөшөлү. Азыркы убакытта бүт эле адамдар экинчи толкун эмне болуп атат, иштейбизби, иштебей калабызбы, же bundan да катуу болуп калабы деп суроолор кетип атат. Сиз дагы дарыгер катары балким изилдеп жатасыз. Албетте, бул экинчи толкунду болобу болбойбу жооп берерден алдын мен дүйнөлүк маалыматтар боюнча айтып кетсем, белгилүү окумуштуулардын айтуусу боюнча экинчи толкун бүт дүйнөнү күтүп турат. Себеби экинчи толкун болбошуна биз салымыбызды кошкон жокпуз. Мисалы үчүн азыркы учурда Кыргызстанды эле алсак, экинчи толкун болбош үчүн биз дисциплинаны сакташыбыз керек болчу. Бул кандай? Үйдө, жумушта бүт баарында баягы бет кап кийип, санитайзерлерди колдонуп, чоң мааракелерге барбашыбыз керек болчу. Бирок тилекке каршы азыркы учурда туулган күн, той мааракелери, Куран окутууна толук түрдө буга чейин коронавируска чейин кандай барып жаткан болсок, азыр деле барып жатабыз. Анан чет мамлекеттерден деле биздин жарандарыбыз келип жатат. Балким чет мамлекеттен келген жараныбыздын коронавирус илдетинин жаңы бир штаммы менен келсе, бизге келгенде биздики менен кошулуп, мутация болуп, анан бул мындан дагы оорураак бир илдетти чыгарышы мүмкүн да. Бирок келгендерди текшерип атабызбы? Текшерип атат, бирок кээ-бирки учурда баягы бессимптомный деп коет, орусча айтканда. Ошондой белгиси менен деле келип калса, биз аны билбей байкабай калышыбыз мүмкүн. Ошондуктан кайра дагы эле айта кетели, урматтуу телекөрүүчүлөр, ортоңуздарда
байка 1,5 метр, Ооба, аралыкта отуруу керек. Аралыкта 1,5 метр бет каптарды кийиңиздер, антисептик менен колдонуңуздар, бул деген негизи керек өзүңүз үчүн. Да, бир жолу саламатсыздарбы, урматтуу биздин телекөрүүчүлөр. Мына биздин эфирибиз жыйынтыгына аз эле калды. Бир аз кандай десек, жыйынтыктай берели. Бирдиктерибизди тараттык. Кудайым буйрса азыр эфир бүткөндөн кийин чуркаган барып, сезим салып келем. Албетте биздин бүгүнкү студиябызда жалпы хирург жана ургенттик терапевт Эрмек Исмаилов отурат. Жана ондогон суроолорубузга жооп узатууда. Жана ушу жыйынтыктап сурагыбыз келип жатат да, сиз айта кеттиңиз, балким бизди чындыгында эле экинчи толкун күтүүдө. Ал үчүн эмне кылуу керек? Кыргызстандыктар байкасак азыркы учурда ишке чыгып эле бет капсыз жок эле тойлорду дагы жадага сунуштурууда. Мен оорудум, болду, оорубайм деген ойдон жүрүшөт да. Негизи ошо айтканы чынбы, чын эмеспи, туурабы, туура эмеспи? Кайра ооруган бейтап кайра ооруйбу, оорубайбы деген суроо боюнча азыркы учурда баягы сиз айткандай антителалар акыркы маалыматтар боюнча 4-5 айга чейин сакталат. Андан кийин кандай болот? Ал пока жооп жок, себеби бул вирустун пайда болгонуна 8 ай эле болду да, ошондуктан окумуштуулар бул суроо боюнча изилдеп жатышат. Азыркы учурда оорубайт деп айта алам да. Кадр сыртында да айтып кеттиңиздер, негизи COVID-19 кандай десек, мутация жүрүп, адаптация кылып аткан да. Биз анткени ар кайсы жакта башкача да, Россияда башка аба, Италияда башка аба. Андан кийин башында биз ойлоп жүргөнбүз, мен да ойлоп жүргөм, ысыкка, биздин ысыкка чыдабайт болуш керек деп. Анан көрсө чыдамактан аз жерден калдык го. Ошо анан кийин дарылар дагы башкача жасалат да. Балким Италияда болгон дары бизге жарайбы анда вакцина? Ооба. Ошол суроо болду. Бул дагы жакшы суроо болду, себеби мен жакын эле Кореядагы дарыгерлер менен онлайн конференция өткөнбүз. Анан ошол алардын баягы оорунун өтүшү такыр башка экен да. Мисалы үчүн бизде кликсанды баягы канды суюлтуп аткан жасап атпайбызбы? Бизде баягы кан уюп калат экен биздин коронавирус менен ооруп аткандачы. Аларда такыр андай кан уюбайт экен. Алар бир гана эң оор учурунда эле гана баягы күчтүү дарыларды бербесе, жеңил түрүндө эч кандай дары бербей эле жөн эле баягы көп суюктук ичирип эле өтүшүп атат экен. Ошого бул сиз айткандай ар бир мамлекетте өзүнчө өткөрүлөт экен. Ошондуктан кээ бирки биздин жарандарыбыз айтат, биз ушундай интернет бар маалында эмне үчүн баягы Корея же Кытайдын дарыларын баягы дарылаган дарылар менен дарылай албайбыз депчи. Бул туура эмес, бул себеби ар бир жана сиз айткандай эле мамлекетте өзүнчө бул өтүп жатат бул коронавирус. Жана телекөрүүчүлөргө айта кеттик эле, суроолор болсо узатыңыздар деп эфирибиздин аяктаганда бир нече убакыт калды, бирок карабастан келиңиздер. Бир нече болсо дагы 2-3 суроону биз окуп коелу. 0274 номеру менен аяктаган абонент, саламатсыңар. Вакцинация качан башталат экен COVID-19-дан айтып койгулачы, сураныч деген суроо келиптир. Окумуштуулардын айтуусу боюнча вакцинациянын азыркы учурда мен башында айтып кеткендей эле вакцинаны коронавирустан табыш үчүн кеминде 2 жыл керек. Аны таркатуу үчүн кеминде 5 жыл керек экен. Дүйнө жүзү боюнча, себеби ар бир 7 миллиард адамга жеткириш үчүн. Ошондуктан акыркы маалыматтар боюнча ошол сентябрь 2020-жылдын аягына чейин алып калышы мүмкүн деп атат да. Ошондуктан анык ушул күнү биз баштайбыз деген маалымат. Кудайым буйрса деп отуруш керек. 1900 номер менен аяктаган абонент, саламатсызбы? Менин белимде грыжа бар. Силерге кайрылсам болобу деген суроо. Албетте кайрылса болот. Ошол да бир жолу даректи айта кетсек. Дарегибиз Киевский 110 Логвиненко кесилиши менен ошол жерде Эрмек Исмаилов деп издесе мени айтып тапса болот. Бирок аяка барып Кыргыз Республикасынын президенти, өкмөттү деген окуп алып, ой бул эмес го деп басып кетпеңиздер. Албетте дароо эле ошол жака эле кирип барып эле сурасаңыздар болот. Менин атымды айтса эле айтып беришет. Кийинки абонентибиз 0940 деген номер менен аяктаган абонентибиз вакцинаны кайсыл жерден алса болот деген суроо келиптир. Толугу менен эгерде вакцинация алсак, ошол эле гепатиттен, ошол эле сасык тумоодон. Бул жерде баягы ТЦМ баягы өзүнүн жашаган жердеги поликлиникаларга барып, ошол жерде өзүнүн дарыгери менен кеңеш алып, кайсыл жерде алса болот экенин түшүндүрүп берет. Эгер өзүңүздүн дарыгериңизди билбесеңиз, жана башында айтып кеткендей эле Прививка KG деген сайтында кайсыл шаарда, кайсыл жерде ошол эмдөөнү алса болот деген толук маалымат бар. Ар бир область боюнча жазылып турат.
Ермек эке, мында эфирибиз бүткөнгө бир аз убактыбыз калды. Сиздерге кандай десек, жыйынтыктоочу сөздөрдү бере берели, кийин жетишпей калып жүрбөйлү. Кенендирээк айтыңыздар, жанакы буга чейин да бизге кадр сыртында айтып аттыңыздар, колдонгула антисептик менен маска кийиңиздер, элден алысыраак болуңуздар. Ошол жөнүндө биздин телекөрүүчүлөргө да айта кетпейсизби? Экинчи толкундун болушуна жана болбошуна бул бир гана дарыгерлердин гана милдети эмес, бул жарандардын деле милдети. Себеби эгер дарыгерлер бир тараптуу аракет кылса, жарандар жарандык жоопкерчилигин аткарбаса, анда биз баягы июль айында кандай ооруган болсок, ошондой эле окуяга дагы туш болобуз. Ошондуктан мен биздин Кыргыз мамлекетинин элдерини чакырып кетет элем. Баягы ар бирибиз өзүбүздүн жарандык жоопкерчилигибизди сактап, баягы антисептик, бет кап, аралыкты сактаганга максималдуу түрдө аракет кылалы. Эгер баягы бир той маарекелерге чакырган болсо, мүмкүнчүлүк болсо барбаганга аракет кылалы. Бирок кыргыздарда Конверт деле жибериңиз деп койбойсуз. Ооба, конверт деле жибергенге аракет кылыңыз, туура түшүнөр деп ойлоймун. Анан бир нерсени айтып кетмекмин. Ошо эгер экинчи толкун болсо, ошого биз мындай жакшы даярданышыбыз керек. Кантип бул иммунитетибизди чыңдашыбыз керек. Туура тамактанып, физическая активность деп орусча айтканда, баягы машыгып, мындай спорт менен алектенип, баягы чуркап же үйдө отжимание кыласызбы, ошентип иммунитетибизди ошол күзгү сезонго даярдашыбыз керек. Баягы спортсмендер деле күзгү сезонго даярдангандай эле биз деле даярдап, баягы эгер кокустуктан ооруп калсак, ошого баягы туруктуу көрсөтүп, анан кийин буйруса чыгып кетели ошол нерседен. Жана Эрмек мырза, сизге дагы терең ыраазычылык билдиремин. Анткени сиздер болбосоңуздар, биздин дагы өмүрүбүз балким ушу жокко кетмек деп айта аламын. Анткени бул учурда сиздер менен аябай сыныктандык. Анткени баарыбыз эле сөзсүз түрдө дарыгерлерге терең таазим этебиз, сиздерге рахмат айтабыз. Өзүңүздүн убактыңызды, көңүлүңүздү буруп дагы биздин теледолбоорубузга келгениңизге дагы рахмат. Негизи эле азыр баары эле айтып атат, биз буга чейин деле билчүбүз, дарыгерлер бизге керек экен. Эми дароо эле чындыгын түшүндүк окшойт, түшүнүп, эми ишеничтен биздин өдөдө отурган өкмөттөгүлөр ушу дарыгерлер жакка көбүрөөк акча берип, анан жаңы аппараттарды алып, баарына зарплатасын көтөрүп бергенге аракеттенишет деп. Ооба, эми медицина тармагына салым кошуш экендигин баарыбыз түшүндүк деп айта аламын. Биздин телекөрүүчүлөргө дагы айта кетчү нерсе, сиздердин көңүлүңүздөрдү бурганыңыздарга ыраазычылык билдиребиз. Маалымат катары айта кетсек, бүгүнкү биздин студиябызда жалпы хирург жана ургенттик терапевт Эрмек Исмаилов келип, вакцинация тууралуу бардык суроолорубузга жооп узатты. Буга чейин айта кетели, урматтуу телекөрүүчүлөр, Любимый HD телеканалында Кел чай ичели теледолбоору жалгыз гана ушул каналыбызда түз эфирде чыкмакчы. Экинчи Cinemax телеканалыбызда сиздер кайталоо түрүндө көрө аласыздар. Дайым биз менен болуңуздар, дайым биз менен ойгонуңуздар. Жана дагы буга чейин да маалымат берип кеттик эле. Балким сиздин жакын адамдарыңыздардын туулган күнү болобу же жөн эле салам айткыңыздар келсе, ошол эле 508 400 100 номерине видео аркылуу тартып бизге куттуктооңузду айтып ийсеңиздер, биз бетте аны биздин эфирде көрсөтөбүз. Жана дагы эгерде сиз кандайдыр бир теманы талкуулап, конок катары кимди көргүңүздөр келип жатса, ушул эле WhatsApp номерине жазыңыздар. Андан тышкары биз дагы маалымдап кетели, мурунку жумадан баштап биздин кесиптештерибиз пайда болгон. Эртең ошол Жылдыз менен Илим сиздерди эртең менен тосуп алат. Жылдыз менен Илимби же Жылдыз менен Нурланбы? Бар алдыда. Жана теманы дагы айта кетели, сөзсүз түрдө сиздер үчүн кызыктуу темаларды алабыз. Биз сыр бойдон калсын, анткени телекөрүүчүлөр дагы күйгүзүп, андан тышкары айта кетели, биз дагы ар эфирибиз сайын сиздер үчүн оюндарды ойнотуп, белектерди таратабыз. Аны эч унутпаңыздар. Албетте биз аракеттенебиз, кийинкиде 100 эле эмес, балким 200дөн салып калабыз. Негизи биз сиздер үчүн 500 деле не жалко дегенде орусча айткандайчы. Бирок тилекке каршы азыркы убакытка ага жете элекпиз, Кудайым буйруса, бар алдыда. Бүгүн биз вакцинация темасын талкууладык. Коногубуз катары Эрмек Исмаилов, менин кесиптешим Нурлан Бешебаев. Жана биздин татынакай кызыбыз Сезим Имамадыева. Кайрадан амандашканча сак саламатталыңыздар жана ден соолукта болуңуздар.